жакшы урожай берип атат. 3 күндө бир терип атабыз. Ошо 2,5 миң штуктан бир 30 килограммдан терип атабыз. 20 килограммдан. Шүгүр жакшы. Канча жерге эктиңиз? Биз 10 сотук айтагам, ошонун азыр 5 сотугунан эле алып, ошондон өзүм актадык окшойт, жакшы ашып кетти окшойт. Канча таптыңыз десеге? Негизи эметти элек биз бул аягында эле бир эсепте коюлуп атканбыз да. Азыр канча күндө бир терип атасыңар? 3 күндө бир терип атабыз. Кимдер алып атат, каяка өткөрүп атасыңар? Досубуз эле бул Алтынбек чогут баарыбызды алып кетет. Өзүнүн Бишкекте эмелери бар, сатат. Точкалар бар ошо. Канчадан сатып атасыңар? 450дөн. 450дөн кетип атабы? Кыргыздар алып атабы? О. Бизге бияка немелер алып атат, клубников, шоколад жазгандар. Казакстанда эгерде объемго бөлүнгө чыгат болсок, ал жакта уже ушул убакыттарда биз уже $10 $8 сата алабыз да килограмм. Эгер объем болсо? Объем болсо. Объем болгондо алып бармак экенсиңер да Казакстанга. Объем жок. Буюрса. Негизи азыр булар обществолор ошондо жазда биз алып келген Европадан келген фриго көчөттөрдөн тигишкен. Булар 4-5 түр сортту алып, аны канча гектарга көбөйттүңөр азыр? Азыр ар бирибиз эле 20-30 сотуктан көбөйттүк. Ошентип көбөйтүп атабыз. Буюрса жазга дагы жазында 1,5 гектарлы эметип. Көлдүн кайсы айылынан болосуңар? Балчын жанында Сарыгамыш деген айыл. Биз жак таштак, көчөгүнүн Тайыр агрономубуз келип кетти, келип жерлерибизди жактырды. Ой биздики сууга суарганда топурагыбыз сиңип кеткен да, сугачы, суубуз той сиңип кеткен. Дренаж жакшы. Негизи Сарыкамыш айылын 2020 барып көрдүк. 2020-жылы барып, анда айттым го 3 бала Сүкөл областынан деп. Бирөө Нур Султан, Толуман, андан кийин Нурбек деген 3 бала тиккен. Барып ал жерде таш, анан таң калганбыз. Кийин Култунайдар жакшы өстү. Негизи баягы дренаж системасы жакшы болуптан Култунай жер семткичти берсе, буюрса Сарыкамыш айылда Култунайда жаңыча бир темке чыгат. Ал жердеги туризмге багытталган жак. Экинчи бир финансы булагы болот десе болот. Туризмди эле карап жата бербей 3 ай. Бул жакта Култунайды дагы туристтерге сатып, андан тышкары экспорт кылганга да жакшы бир бизде азыр мындай да, мына көлдө салттуу түрдө өрүк алмада, анан өрүк эккенге, алма эккенге салыштырмалуу мындай кыргыздарга түшүндүрүп берсеңер, канча пайда алат экенсиңер? Мисалы 10 сотта канча өрүк болот? Ошону айтыңыздар. Менин кошунам, мына менин кошунам жанымда эле 2,5 гектар абрикосту бар. Абрикос тиккенде 6 жыл болду, быйыл 5-жыл экен, то есть. А мен малина клубника тиктим, малина тиктим. Ал 5 жылдан бери бир сом акча таба элек. А мен 2,5 гектардан, 2,5 гектар. А мен 10 сотуктун ушу 5 сотугунан мен быйыл где-то бир 150 миңге жакын акча чыгарып алдым да. 5 эле сотук, 2,5 миң штуктан эле. 1,5 миң штук альбион, 1,5 миң штук кабырлат тиккен. Ошондон эле бир 150 миңге чейин болду окшойт деп атабыз да, биз примерно да, жакшы чыгар элекпиз, бирок жакшы. Значит, ушу традициялуу алма өрүккө караганда ушул жака да өтүш керек экен да көлдүктөр. Бардын тармакта иштесе болот. Ооба. Тесимдүү жаңы технологиялар өтүп. Бизде азыр пустой жер аябай көп да. Аябай көп, өтө көп. Бизде деген көбүнчөсү беде, арпа, будай айдашат, анан айдалбай жаткан жерлерибиз да көп. Анан ушу Сарыгамышка биз тигип тоор айгырдан өйдө биягы Агөлөң ошойдон бери келип атат. Балчыдан бизге келипчи. Көрүп кыргыз пайдасын көрүш керек да ошондо кыймылдайт. Кыргыз өзү менен көргөндө ишенет. Силердин каналдарды көрөт, анан баягы бизди угуп калып анан ошентип келип атат. Көп келген кишилер көп да, көрүп келгендер. Кызыгып тигебиз дегендер көбөйүп атат да. Буюрса жакшы. Негизи Кудайга шүгүр. Эң чоң көйгөй эмне болуп атат силерде? Эң чоң көйгөй ошо биздин жанакы суубуздун эле pH-тарын түшүрүп бергендерди үйрөнө албай атабыз, дары-дармектерди бергендерди үйрөнө албай атабыз. Атак мындай өстүрүп эметкен жагынан жакшы экен, бирок өссө колдон келет экен да бул. Рожокторубуз 4-төн 5-тен, кээ бир жерде 6-7ден болду ушундай. Негизи азыр айткандай биздин Култунай деги эле айыл чарбада жаңы бир тем пайда болду азыр. Көрдүңүз сабакта мурда бизде азот менен селитр эле берген. МПК, азот, фосфор, калий эмне дегенди Култунай тиккендердин 80% бул туурасында маалымат болуп калды. Ошол нерсени өз 1 гектар жерден жакшы Култунай алыш үчүн Култунай жердин 150 кг азотун өзүнө тартып алат. Мына бизге берет. Бул адамдын организмине зыян тийбеген. Биз кайта ошол жакшы түшүмдү алыш үчүн 150 кг азот бериш керек жерге. Кайтып эле бу жердин алсаң бересиң деген формуланы эле. Анан азыр биздин бул окутуулар жүргүзүшүбүз,
бул жер семткичти толук бере турган болсок түшүмдүү дагы жакшы алабыз деген максатта болуп атат. Азыр Үскөл областын 3 жолу айланып чыктык, талаа күнү кылып. Бул силердин биринчи жолу бардык бирок. Эң алдына барган 3 жолу барып, бунун негизинде адамдардын култунай өстүрүүдө жакшы бир багытка чыгып атышат. Буюрса 3 жыл мурда баштаганда элдердин биринчи сабак бергенде жөн адамдары биз кызыктыруучу темаларды айтат элек. Талапка жараша биз өзүбүздү өнүктүрүп атабыз да. Анан мисалы азыр бүгүнкү суроолор орчундуу суроолор болду. Мурданда орчундуу суроолор болбойт эле.